Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсү. Биздин бүгүнкү берүүбүз Кыргызстанды Европага өзүнүн фото сүрөттөрү менен, өзүнүн эскерүүлөрү, күндөлүгү менен биринчилерден болуп, 20-кылымда Кыргызстанды тааныштырган европалык саякатчы, фото сүрөтчү Элла Майар жөнүндө сөз болмокчу. Элла Майар жөнүндө биз мына 10-15 жыл мурда эле өзүбүз кыргызстандыктар билип жатабыз. Ага чейин Кыргызстандын архивдеринде, музейлеринде ал Элла Майар тууралуу маалымат да жок, анын эмгектери, фото сүрөттөрүндө эч ким билген эмес. Ошол Элла Маярды Кыргызстан үчүн, кыргызстандыктар үчүн ачкандардын бири, биринчилерден болуп ачкан адам десек да болот. Нуралы Турганбаев. Нурал агай, сиз студияга кош келипсиз. Сиз өзүңүз тарыхчы, изилдөөчү болбосоңуз дагы ошол туризм тармагында эмгектен иштеп жүрүп, ошол Элла Майар Кыргызстандын 30-жылдардын башындагы фотохроникасын жараткан адам катары мына Кыргызстан үчүн сиз ачкан адам, сиз ошол Кыргызстанга тааныткан десе болобу? Кандай бир деңгээлде болот, айтса болот. Кандайча ушул Элла Маярдын сүрөттөрүн таап калдыңыз, кандай жагдайда билип көрүп калдыңыз? Биринчи жолу бул киши тууралуу мен 2006-жылдары уктум. Өзүм туристтик гид болуп иштегениме байланыштуу ушу чет өлкөлүктөр менен көп иштейм, француздар, швейцаристтер менен. Андан кийин бир француз журналист менен жүргөмүн. Ошол айтып калды, ошо Элла Маярды тааныйсыңбы деп. Анан кийин тааныбайм, бул ким десем, бул киши 1932-жылы тактап айтканда ошо Кыргызстанга келген, Борбор Азияга, анан Борбор Азияга келген биринчи европалык айым деп. Ошондо биринчи жолу кулагым чалганда. Андан кийин 2010-жылдары мен бир швейцариялык ассоциация менен иштешип калдым. Алар уже 30 жылдан бери бул жерде өзлөрүнүн ишмердигин жүргүзүп келишет. Биздин алыскы жайыттарга көпүрө куруп, чабандардын кандайдыр бир көйгөйлөрүн четишет да. Ошол долбоордун аркасында, алкагында булар ушул Элла Маярдын жазып калтырган күндөлүгүн, Кыргызстандагы жүргөн күндөлүгүн котортууну чечиптир да, кыргыз тилине. Анан кийин мага кайрылышты, которуп бериңиз деп. Анан ошондон баштап бул киши менен таанышууга мүмкүнчүлүк болду менде. Элла Майар кандайча Кыргызстанга келип калган? Кандай жагдайда? Ал өзү ким болгон негизи? Саякатчы болгонбу, изилдөөчү болгонбу, фото сүрөтчү болгонбу? Элла Майар 1904-жылы жаңылбасам Швейцарияда төрөлгөн. Атасы коммерсант болуптур, швейцариялык киши. Энеси болсо Даниялык экен. Ал болсо спортко көп кызыккан киши экен да. Ошондуктан Элла Маярды ошо спортко кызыктырып тарбиялаптыр да. Анан кийин бул киши Элла Майар ошо убагында Швейцариянын улуттук командасында хоккей боюнча ойногон, лыжа боюнча чемпион болгон, ушундай ар тараптуу спортко кызыккан адам болуптур да. Анан бирок өзүнүн айтуусунда эми бул киши тууралуу көптөгөн документалдык тасмалар тартылган. Анан ошолорду карап отурсам, өзү айтат да, мен окууга көп кызыкчу эмесмин, саякатка ошо кичинекей кезинен кызыкчу экен да. Анан 20-жылдардын аягында, 30-жылдардын башында ошо Берлинде жүрүп, Германияда, ошол жактан бир кыргыз кишиге жолугуп калыптыр бул. Анан кийин ошол кезде бул киши улуттуу кыргыз адамга, улуттуу кыргыз, кыргызга жолукту деп айтат. Ал кыргыздын аты белгилүүбү? Кыргыздын аты белгисиз, тилекке каршы билбейбиз, но бир-эки эле сүйлөм айтат да бул тууралуу, ал өзүнүн эскерүүлөрүндө. Мен бир кыргызга жолугуп калдым депчи, Германиядан. Анан ошо киши айтыптыр буга, эгер сен кандайдыр бир өзүңдү таппай жүрсөң, өзүңдүн суроолоруңа жооп таппай жүрсөң, эмне үчүн сен анда Борбор Азияга, Кыргызстанга барып көчмөндөрдүн жашоосу менен таанышпайсың депчи. Балким көчмөндөрдүн жашоосу сага сенин суроолоруңа жооп берет деп айтыптыр да. Анан Элла Майар айтат, мен муну көп деле мындай улуттуу кабыл алган жокмун дейт да. Анткени мен үчүн бул ишке ашпай турган долбоор болчу дейт. Акчам деле жок болчу дейт ошол кезде. Анан бирок ошол кезде ойлоп жүрүптүр да, мен бир саякаттап
китеп жазып, анан ошонун аркасы менен бир финансылык каражат таап алсам деп ойлочу экен. Анан жана айтып кеткендей, ошо күтүүсүздөн эле Джек Лондондун ошо аялына жолугуп, ошол ага финансылык каражат берет экен. Анан ошо менен ал биринчи жолу Россияга келиптир, Москвага да, СССРге келип. Кайсы жылы? 6 ай, 7 ай жүрүптүр орустардын жаштары менен. Анан кийин орус тилин үйрөнүп, ошол саякаттын аркасы менен бир китеп жазып чыгарыптыр, орус жаштары менен деген. Ошону же Парижденби, же Женеваданбы чыгартып, басып чыгарып, анан кийин ошол китеп аябай чоң ийгилик алып келиптир да, сатылып кетиптир да. Анткени 30-чы жылдары СССРде кандай саясий идеология болгон, кандай саясат жүргүзүп аткан, жабык өлкө болгон да. Батыш үчүн бул абдан кызыктуу болгон да. Анан бул кишинин ошол кезде Россияга келип, анан кийин СССРге келип, ошондой китеп чыгарып жазышы чоң сенсация жараткан да. Анан ошол сатылган каражаттан топтолгон акча менен анан бул экинчи жолу дагы биринчи Москвага келет. Ал жактан көп кыйынчылыктарга дуушар болот, анткени Борбор Азия жабык аймак болгон. Тем более чет элден келген адамдар үчүн да. Анан такыр эле буга уруксат бербей коюшат. Анан ошентип айласы кетип турганда, анан бир күнү көчөдөн ушундай орус экспедициясы Борбор Азияга, Кыргызстанга кетип атыптыр деп угуп калат дагы. Өзү баягы тобокелге салып, жашоосун эмесин тобокелге салып, анан ошолор менен кетип калат. Москвадан Кыргызстанга жөнөп калат, Бишкекке, азыр Бишкекке, а кезде Фрунзеге келет. Фрунзеге бир 6-7 күн, 10 чакты күндүн ичинде келишет булар. Казакстанды басып, ошолун баарын жазат да бул китептечи. Кечиресиз, жана Фрунзеге келгенде, дароо келгенде тарткан сүрөтү болуш керек, жанагы Фрунза деп латын арабы менен жазылып турат го. Ошол сүрөт биринчи эмеге түшкөндө, темир жол вокзалы. Поездде түшкөндө, темир жол вокзалына түшкөндө, бул бир аябай бир кандайдыр бир жагдайга туш болот да. Анткени бул киши эми европалык болсо, бул киши боз үйдү деги эле көргөн эмес. Анан кийин поезддан түшсө эле эмеде боз үй чыга бериште эле боз үй үйүлүп жатат. Адамдар жүрөт дейт. Анан кийин нары кичине басса, ал жакта болсо баягы илгери биз басмачылар деп койчубуз. Ошолор кулакка тартылгандарды курчап турган орус солдаттары турат дейт. Анан ошолордун баарын бул билгизбей сүрөткө тартып алыптыр да. Анан кийин ошентип саякаты башталат экен Кыргызстанда. Темир жол менен келип эле түшкөндөгү биринчи сүрөттөр, ошо белгилүү сүрөттөр, ошол жанагы туткундалган кыргыздар кулакка тартылган, анан Фрунзе темир жол вокзалынын сүрөтү. Ошол биринчи сүрөттөр экен да Кыргызстан жөнүндө. Биринчи сүрөттөр мына могул жерде деле турат ошол сүрөттөр. Аны эми монтаждап атканда көрсөтөрбүз. Биринчи эле түшкөндө мынакей боз үй, анан биздин кыргыздар ошо сүрөттөрдү карасаңыздар, ошо кезде кандай кийишкен да, азыркы эми башкача болуп калбадыбы? Ошо кездеги улуттук кийимдер ушул сүрөттөрүнүн аркасы менен биздин кыргыздардын кийимдерин дагы кайрадан чындап тарыхый баалуулугу бар да. Тарыхый баалуулугу бар да. Ошол убактагы чын эле баягы сырткы кийиминен тышкарыдагы саясий абал, ошол убакта жана туткундалган, камакка алынган адамдар. Негизи Кыргызстанга келгенде ошол 32-жыл болуп атабы? Июнь айында. Кыргызстандын кайсы аймактарын кыдырган экен? Канча сүрөт тартылыптыр деги ошол. 1932-жылы июнь айында келген Фрунзеге, ошол кезде Фрунзеге келип, бир топ күн биякта болуп, а кезде саякатка чыгуу дагы бир топ машакаттуу болгон да, азыркыдай транспорт. Ошол жана Москвадан келген экспедицияга гана кошулуп жүргөнбү же өзүнчө кетип калганбы? Жок, ошол экспедициянын курамында жүргөн да, өзүнчө Кыргызстанда дагы. Өзүнчө кеткенге дагы мындай өзүнүн ойлору болгон, бирок кете алган эмес да, анткени өтө кооптуу болгон. Бул биринчиден Москвадан уруксат кагаздарды алган эмес. Анан кийин дайыма айтат да, могу жазган күндөлүгүндө дайыма айтат, эгер мени кармап паспортумду сураса, мен анда сразу кетирет, же болбосо түрмөгө камашат. Анткени менин уруксатым жок деп айтат. ОГПУнун колуна түшмөк экен да. Ошондой болмок да.
Анан бул дайыма ошолор менен жүргөн, жана экспедициянын мүчөлөрү менен Фрунзеде болушат, анан Фрунзеден балыкчыга чейин барышкан. 1-4 күндө барышат булар балыкчыга чейин. Азыр балыкчыга Кудайга шүкүр 2 саатта жетет. Ал убакта темир жол жок. Ал убакта темир жол жок. Анан кийин булар бир чоң машинага отурушат, жана ГАЗ-53 ушундай машинага отуруп, Жүк ташуучу. эмесин аркасына жүк ташыган машинага отуруп, жолдо катар дөңгөлөктөрү жарылып, анан боом капчыгайында калып калат да. Бир кечинде ошол жерде дөңгөлөгү жарылып, машина оңолбой калып калып, анан кийин айтып атат, биз чатырларды тиккен жокпуз депчи. Мындай эле чыгып эле жатып алдык баарыбыз, баягы спальный мешөктөрүбүздү алып, анан ошондо бул аябай ойлонгон да, анан шамал болсо керек, аябай балыкчынын шамалы уруп турса керек да ошондо деле. Анан Азиянын шамалы деп, Азиянын жанында Европа кичинекей эле аралча турбайбы деп ушундай бир ойлорго келген Ал да. күндөлүк жазган да, демек. Күндөлүк жазган. Ошол 1932-жылы 6-7 ай июнь айынан баштап декабрь айына чейин бул Борбор Азияда болгон. Анын көпчүлүк бөлүгүн Кыргызстанда, Караколдо, Тянь-Шань тоолорунда өткөргөн. Анан кийин ошол саякаттан кайтып баргандан кийин момундай китеп жазат. Аталышы кандай? Кыргызча аталышы Теңир тоодон Кызыл кумга деп. Теңир тоо деп биз Тянь-Шаньдарда айтып атат. Анан аягы ошо Кызыл кумдан бүтөт да, Өзбекстандан. Ушундай китеп жазган. Анан ушул китеп дагы биздин Кыргызстан үчүн көп мындай жакшы салымы бар да. Анткени Реклама болгон экен да. Бияка келиш үчүн баягы туристтер, чет өлкөлүк туристтер, француздар, швейцаристер, немистер көп маалыматтарды алышат да. Анан адабияттардын ичинде эң биринчи сап башында турган ошо Эла Маярдын китептери болот да, заметкалары болот. Бул китеп Европада канчанчы жыл басып чыгарылган? Бул китеп Европада ошол 32-жылы келсе, где-то 33-34 жылдар уже чыгарылган. Жылдардын ортосунда бул китеп болуп чыккан экен. Китеп болуп чыккан. Демек Кыргызстанды тааныштырган ошол 20-жылымдагы алгачкы китеп экен да, Европада чыккан. Кыргызстан жөнүндө, Жалаң Кыргызстан жөнүндө гана, же башка аймак Кызыл кум, Кара кум деп жатпайсызбы? Кыргызстан негизи эле Борбор Азия боюнча. Анан көбүнчөсү эми Кыргызстан болуп атат да. Биринчи эмеси Кыргызстан болуп атат. Анан көчмөндөрдүн жашоосу ошо 32-жылы как раз жанагы чоң компания жүрүп аткан да, коллективдештирүү да. Ошолор тууралуу жазат. Анан кийин Алматыда барат да. Ошол кезде ошо Казакстанда бул кишинин айтымында ачкачылык болуп атыптыр. Анан ошол казактардын жанагынтип кетип бараткандарын мындай арка аякка анын да сүрөттөрүн тартып калган. Ошол сүрөттөр дагы бар. Ошол жерде темир жол вокзалындагы ошо бир окуяны бул аябай наблюдательный болгон да. Анан ошол жерде ошо казак кызы, кичинекей кыз ошо ачкачылыгынан дарбызды кантип шибирип жеп атканын ошо ачкачылыкты көрсөтөйүн деп айтып берген да ошо. Аны дагы жашырынып тарткан экен да, ал сүрөттөрдү дагы. Анткени баарын сүрөттөрдүн баарын баягы жашырынып тарткан көбүнчөсүн да. Анан кийин бул мисалы үчүн Өзбекстанда Самаркандта жана Регистан деген эмеси бар. Чоң площадь, аябай туристтик эме, жай. Ошол жерде мисалы үчүн басмачылардын сотуна катышыптыр булчу. басмачылардын үстүнөн болгон сот, үстүнөн болгон сотуна катышып, анан баягы медресенин терезесинен карап отурат. Анан сот болуп, ошол тууралуу да айтып атат да. Анан кийин сүрөткө тартып калган. Сүрөткө тартып калган. Анан кандай өкүм чыкканын да билет ал тууралуучу. Ошо өкүм чыккандан кийин ызы чуу башталды дейт. Анан кийин мен акырын качып кеттим дейт. Что анткени мага кандайдыр бир коркунуч болмактайт. Эгер ошол жерде кайтарып турган, курчап турган солдаттар мени байкап калышса, жок эле дегенде менин фотоаппаратымды алып коюшмак деп атат да. Бул чынында эле тарыхый баалуулугу жогору, ошол эң Советтер Союзунун тарыхындагы эң мындай кыйын, трагедиялуу жылдары болуп атпайбы? Мисалы, ошону фотохроникасын тарткан, жараткан жалгыз бирден бир адам болуп калган экен да. Ошондо да Европадан келип,
четтен сырттан келген адамдын көз карашы менен ушу Казакстандагы ачарчылык, коллективдештирүү, биздеги кулакка тартуу, тиякты мына Фергана өрөөнүндөгү басмачылар менен күрөш, ошонун баарын фото сүрөткө түшүрүп калгандыгы менен уникалдуу экен да. Уникалдуулугу ушунда да сүрөттөрү бул кишинин анан кийин калтырып кеткен эмелер күндөлүгү да жазуулары. Анткени жанагы достору менен жүрөт да, саякатташтары менен жүрөт. Анан алардан акырын жашырынып кетип калган учурлар да болгон. Ошо Караколдон бу каяктан могу китепте айтып атат, депортация болгон адамдыкында деген бир бөлүгү бар да. Ошону барып көрүп сүйлөшүп көргөн. Сүйлөшүп кандай жагдайда депортация болгон, эмне болгон деп. Анан кийин биздин кыргыздар ошол кезде жана коллективдештирүүгө баягы жаңы адаптация боло башташкан ошолор тууралуу орус экспедиция мүчөлөрү менен жүргөн дайыма. Анан кийин кээде ошолордун акырын мындай жашырынып бөлүнүп кетип калчу да. Анткени бул киши Москвада жүргөндө дагы ошо маалымат алса керек да, ким депортация болду, кандай. Ошо Москвада жүргөндө дагы барып жүргөн да, ошолоргочу, ошолордун жагдайын сурап, укуктарын сурап жүргөн. Анан биякта дагы ошондой жагдайларды жазат да. Депортированный бир кишиникине бардым, сүйлөштүм. Репрессияга болгон. Ошо айдалып кеткен тияктан бияка келинген. Ошол кайсы экспедициянын курамында кимдер менен келгени айтылбайбы? Бул анча так айтылбайт, бирок мен түшүнгөнүмдө булар Орусиянын Илимдер академиясынын илимпоздору болгон. Анан алар бул жерге Тянь-Шань тоолорун изилдегени келишкен да. Ошол жердеги мөңгүлөрдү изилдөө боюнча келип, анан ошолор менен келген. Алар расмий Илимдер академиясынын экспедициясы болуп туруп, Элла Майярды мындайча айтканда, орой айтканда сатып жибербегени да кызык да. Таптиги ОГПУга чекистерге салып бербегени да кызык да. Кызык. Эч айтпай аны жектебей. Ушул жагдайда кызык чын эле. Мен ошо бирок маалымат тапкан жок, эмне үчүн эметишкен жок депчи, сатышкан жок депчи. Анткени бул алар менен аман-эсен бу жерде жүрүп, кайта Москвага барып, ошодон ары чет өлкөгө чыгып кетти кайта. Ооба, алар менен Алматыга чейин барышкан, андан ары алар өз жерине кеткен. Бул киши Өзбекстанга кетип, анан кийин декабрь айында өзүнө кетип атпайбы Швейцарияга. Анан бирок алар менимче бул кишинин үстүнөн да карап жүрүшкөн да. Балким. Ошон үчүн айтып атпайбы, мен жашырынып аргадай шылтоолорду айтып, бул жака барып келдим, тияка барып келдим деп. Балким ал экспедициянын курамында деле чекиштер болгондур, контур чалгынчылар. Алар да буга көз салып, анан чектен чыккан нерселер болсо, балким бир чара көрмөктүр. Аны ким билет? 32-жылы гана келип отурабы Кыргызстанга же? Андан кийин да бир маалыматтар бар да, бир машина менен кыдырып кеткен деп. Кыргызстанга бир эле жолу келди эле. Борбор Азияга бир нече жолу келген, Кыргызстанга бир эле жолу келди. Ошо 32-жылы келген. Андан кийин бир 35-36-жылдарга бул Кытайда, Тибетте жүрүп келген, ошол жакта 6-7 ай саякаттап, абдан көрбөгөн азапты көрөт экен аябай булар. Эми төө менен, ат менен саякаттап, жөө жүрүшүп. Андан кийин 39-жылы Европада экинчи дүйнөлүк согуш башталат да. Ошондо бул киши такыр эле аяка тургузу келбей калган. Андан кийин жанагы бир досу болгон, бир аял, Анн-Мари Шварценбах деген журналист, курбусу бар экен. Анан кийин ошо менен Афганистанга жөнөшөт. Эмнеге? Аны менен Борбор Азия аркылуу, биз аркылуу. Борбор Азия аркылуу. Анткени алар ошол курбусунун машинасы бар экен. Кичинекей Форд деген машинасы, анан ошо менен экөө жөнөшөт. Европадан Афганистанга машина менен келишкен. Машина менен келишкен. Булар Турцияга чейин Түркия аркылуу, анан Иранга чыгышып, ошондон ары кетишкен да. Аябай көп жерлерди кыдырышып, ал жөнүндө дагы өзүнчө китеп жазат. Анан кийин курбус экөө баягы ажырашып, эки ажырым жолго түшүүгө туура келет ошол жактан. Анткени курбусунун
бир аз мамилеси бузулуп кеткен го. Эмеси бар экен да, көйгөйү бар экен. Ал киши эме чекчи го дейм. Наркоман. Наркоман. Анан бир максаты ошол курбусун ошондон чыгарыш болчу экен да. Анан Афганистанда жүргөндө дагы берилип кеткен го. Өзүнчө барып ошондой жаман иштер менен алек болуп жүргөнүн байкап, анан экөө эки жолго түшөт. Афганистандан бул киши Индияга кетет. Анан согуш бүткүчөктү, экинчи дүйнөлүк согуш бүткүчөктү ошо Индияда жашап, индиялык баягы акылмандар менен көп иш алып барат да. Анан согуш бүткөндөн кийин гана Швейцарияга келет. Анан калган өмүрүн ошол жакта өткөрүп, китептерди жазып, бул кишиге көп адамдар келип жолукканда, бул ошол жылдары аябай жылдыз болуп кеткен. 30-40-50 жылдары ушундай тележылдыз болуп, анткени саякатчы катары, репортер, журналист, сүрөтчү катары абдан белгилүү болуп кеткен да Европада. Анан ошол кезде бул кишинин китептери мындай колдон колго өтүп, аябай талаш кылып окулган да. Анткени аябай көп тарыхый факттар, анан өзү аял киши болсо, ошол кездеги шарт эч кандай бул кишиге мындай тоскоолдук кылган эмес да. Кандай шартта болбосун дагы өзүнүн эр жүрөктүүлүгү, тайман бастыгы менен ошондой көп саякаттарга чыккан. Чындап эле 20-жылымдын эң баягы кооптуу мына Советтер Союзунда жанагындай репрессиялар, кулакка тартуу режимдери тартиби күчөп атканда, анан согуш учурунда дүйнөнү кыдырып жүрүш аял башы менен чын эле кыйын болгон. Чын эле кыйын болгон. Анан ошон үчүн швейцариялыктар бул киши менен абдан сыймыктанат да. Абдан эле белгилүү адам, Абдан белгилүү адам. Швейцарияда, Францияда абдан белгилүү. Француз тили менен сүйлөнгөн өлкөлөрдө абдан белгилүү. Анткени мунун чыгармалары бүт француз тилинде жазылган да, негизи көбүнчөсү. Эми дагы бир жолу бир аз артка кайтсак да, мына Кыргызстандын, дагы бир жолу кайталайм, Кыргызстандын фотохроникасын түзгөн чет элдик алгачкы адам, ошол оңой эмес жылдары, 30 жылдардын башында, 32-жылы эскерүүлөрүн жазган. Бул жака жашыруун дээрлик чалгынчылык ыкмалар менен келип кеткен десек да болот да, мындай чалгынчылык кылган эмес, эми баягы мындай жашырынып дегендейчи. Анан Кыргызстанды биринчи жолу Европага Кыргызстанды тааныткан. 20-жылда таанытып отурат. Кыргызстанды жарнамалап отурат. Эскерүүлөрүнүн китебинин көпчүлүгү Кыргызстан жөнүндө деп жатасыз да. Ошонун Элла Маярдын ушул эскерүүлөр жазган китеби менен таасирленип, ушул Кыргызстанга кызыгуу артканы байкалат бекен, байкалып туруп ошол жылдары, ошо 20-жылдын ортосунда кийин, согуштан кийин бияка келгендер болуп турбу, ушуга таасирленип, Элла Маярдын. Албетте, бул кишинин бул жака келиши, ушундай китептерди жазганы биздин Кыргызстанды таанытууда эң чоң салымын кошкон да. Ошол убакта 30-жылдардан кийин 50-60 жылдары биз дагы эле Советтер Союзунун курамындабыз. Анан кийин биздин чөлкөм жабык да чет өлкөлүктөр үчүн. Бирок ушул кишинин чыгармаларын окуган адамдардын баары Кыргызстан жөнүндө ойлонушчу да. Кыргызстан жөнүндө кызыгуу пайда болуп, ушул өлкөнү кандай көрсөк болот экен деп, анан кийин жана 91-жылдардан кийин, эгемендүүлүк жылдарынан кийин, анан кийин эгер Кыргызстандагы туризм өнүгүп кетсе, ошонун бирден бир чоң салымын кошкон адам ушул киши болот да. Анткени мен канчалаган адамдарды коштоп жүрдүм, баарысы эле ушул киши тууралуу сурап атышты да. Европалык, швейцариялык, француз тилинде сүйлөгөн туристтер менен көбүрөөк иштейсиз да. Алардын баардыгы ошо Элла Маяр аркылуу Кыргызстанга кызыгып атат. Ооба, бирден себеби ушу Элла Маяр да. Анан кийин маалымат аларда дагы ушул кишинин биринчи сап башында турат деп айтпадымбы жана, адабияттардын сап башында. Анткени бул киши аябай, бул кишини чоң баягы адис катары баалашат да. Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан боюнча жакшы билген киши деп. Анан ушул кишинин маалыматтарын окушат. Анан ушул кишинин китептерин окугандан кийин дагы аларда аябай чоң кызыгуу пайда болот. Бияка келгенгечи. Эми Кыргызстандын расмий өкүлдөрү, бийлиги, расмий мекемелери ошол Элла Маярдын ушул эмгегин баалап, ошого жараша мамиле кылып, кандайдыр бир иш-чара уюштуруп, экспозиция көргөзмөбү же кандай бунун эмгектерин кыргызча которууга аракет байкалып атабы?
10-15 жылдай эле болуптур Элла Майар тууралуу бизде белгилүү болгону. Тилекке каршы андай аракеттер жок. Тилекке каршы жок да биз тараптан. Көп эле иш-чаралар уюштурулуп атат бул киши жөнүндө. Бирок баарысын швейцариялыктар өзлөрү жасап атат да. Швейцариянын элчилиги, анан кийин жанагы ассоциациялар, буларда Швейцарияда Элла Майардын достору деген ассоциация бар. Анан кийин Памир көпүрөлөрү деген ассоциация бар. Ошо Кыргызстан менен иш алып барышат да. Ошолор көп иш-чараларды уюштурушту. Мисалы үчүн 2010-жылы бул китеп которулду. Андан кийин 2013-жылы эле биздин кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде биринчи жолу Элла Майардын сүрөттөрүнүн көргөзмөсү уюштурулган да. Анан ошол сүрөттөрдү ошо уюштурган тарап швейцариялыктар ошо музейге беришкен, белекке беришкен да. Анан бирок тилекке каршы бир жылдан кийин келишсе, ал сүрөттөр музейдин подвалында жатып калыптыр деп айтып бергени бар да президенттин жана ассоциациянын. Ошондон баштап анан кийин ал киши Бернар Рөпоң деген киши кайрадан иш баштап, анан Караколдо тарых музейине өзүнчө бир экспозиция сүрөт көргөзмө залын ачты да. Ошол жерге өзүнчө бир здание курдуруп, ошого залды жазатып барсын. Азыр Караколдо бул кишинин сүрөттөрү турат да. Ошол Кыргызстан боюнча Караколдо гана бунун сүрөттөрүнүн көргөзмөсү бар, Элла Майардын. Бул Элла Майардын ушул китебин ким которду? Элла Майардын китебин 2010-жылы котордум мен. Сиз жекесиз котордуңуз? Өзүм котордум. Французчадан кыргызчага? Французчадан кыргызчага котордум. 2010-жылы мага беришкен, анан кийин которуп, булар 2 жолу 3000 нускадан чыгарышты. Анан кимдин каражатына басылып чыгарылды ал китеп? Китеп ошо швейцариялык ассоциациялардын, анан кийин Швейцариянын Бишкектеги элчилигинин колдоосу менен чыкты. 2 жолу тең. Анан университеттерге, окуу жайларга, мектептерге, жеке адамдарга деле бекер эле таратышты да. Анан булардын максаты эми Элла Майарды таанытуу албетте. Анан ошол эле учурда биздин тарыхты таанытуу болот да. Аташта бир тарыхтын бир жакшы жагдайлары жазылган да бул китептин ичинде. Bundan başka, ошо китептен башка кыргыздарга, кыргызстандыктарга айтып берүүчү Элла Майар жөнүндө башка бир ушундай эскерүүлөр, ушундай чыгармалар барбы экен? Ал бир эле китеп жазганбы же башка да чыгармалар барбы Элла Майардын? Элла Майардын көп чыгармалары бар. Анткени бул мунун негизги финансылык булагы китеп жазуу болгон да. Китеп ар бир саякаттан кийин китеп чыгарган. Тибет, Кытайга баргандан кийин дагы бир китеп чыгарган, Афганистандагысын жазган, Индияда жүргөндөгүсүн жазган көп чыгармалары бар. Анан кийин 2016-жылы биякта швейцариялык бир эмелер менен, режиссерлор менен документалдык тасма дагы тартылды Элла Майар жөнүндө. Ошол дагы эң чоң баягы рекламалык ролду ойнойт да азыркыга чейин. Ошо Элла Майардын өзгөчө саякаты деген китеп, тасма ошо Кыргызстандан башталат да. Кыргызстанда өтөт негизги өзөгү тасманын. Анан кийин ошол жерде бардык саякаттары тууралуу сөз болот да. Анан Швейцарияга бизди 3 жыл катары менен чакырышты булар. Ошол 3-4 кече Кыргыз кечеси деп уюштуруп атышты. Ошол кечеде ошол тасманы көрсөтүп атышты. Анан ошол тасманы көрсөтүштүн өзү эле Кыргызстан үчүн чоң бир утуш болот да. Анткени көптөр билбейт биздин Европа, Кыргызстан тууралуу европалыктарчы көптөрү билбейт. Биз айтып атпайбызбы? Азыркыга чейин ошондой. Көп келип атат, Кыргызстан белгилүү болуп калды дейбиз. Бирок жерине барып көргөндө көптөрү билбейт Кыргызстан деген каякта, эмне болгон өлкө депчи. Анан ошол тасманы көргөндө эң сонун бир маалымат болот да алар үчүнчү. Ошондон кийин дагы келишет. Ал качан тартылган ал тасма? Ал 2016-жылы болот. Акыркы иш-чара. Элла Майарга арналган. Элла Майарга арналган Элла Майардын өзгөчө саякаттары деген тасма бар. Интернеттен карасаңыз деле табасыз да. Ошол кийин ошол экинчи дүйнөлүк согуштан кийин кайта мекенине Швейцарияга кайтып барып, анан жалаң гана андан кийин саякаттарга чыккан эмеспи, жалаң гана китеп жазып
калган, ошо чыкпай калганбы? Андан кийин бул киши аракет кылыптырбы кийин мына 50-60, 70 жылдары бул жака Борбор Азияга келүүгө, Кыргызстанга келүүгө аракет болуптурбу? Жок, аракет ал жөнүндө айтылбайт. Ал жөнүндө айтылбайт. Бул киши көп убактысын Европада өткөргөн. Мен жана айтып атпайм, бул ошондон кийин баягы жылдыз болуп кеткенде, аябай белгилүү болуп, анан кийин бул кишинин убактысы деле болбосо керек да. Анткени бул кишиге көп кишилер келип маалымат алышкан, интервью алышкан журналисттер. Көбүнчөсүн ошо Европада болуп, ошол жакта өмүрүнүн калганын өткөргөн. Канча жыл өмүр сүрүптүр? Качан өтүп кетти? Бул киши жаңылбасам 97-ге чыкканда дүйнө салып атат. 1904 жылы төрөлсө, анан кийин 2000-жылга жакын ошондой салган турбайбы? Ушул цифраларды эсимде калбай калды, бирок узак жашаган, 90 ашык жашаган киши көп жашаган. Эми чын деле мындай ушунчалык тайманбас, кандайдыр бир деңгээлде авантюрист болсо, ушунча нерсе башынан өткөн адам чын деле ден соолугу да бекем болуш керек го. Ден соолугу бекем, анткени бул кишиге спорт менен көп альпинизмге кызыккан. Альпинизм, лыжа спорту, хоккей менен дайыма эметип жүргөн да. Анан сууда, деңизде сүзүү боюнча кайык менен дагы көп алектенген жаш кезинде бул киши. Дайыма спорт менен жүргөн да бул. Ошон үчүн бир жагдайды айтып берейин. Могу жерде бир айтып атат. Өзгөчө бир окуя болуптур башынан өткөн. Окуясы булар тетиги Чаншанга барышкан. Азыркы могу Кумтөр турган жер биздин. Ошол жерде бир эми обсерватория бар да. Азыр деле турат ошол здание. Илимий эмес, метео станция бар болчу. Анан кийин ошол жерге барып, ошол жерден булар ошол жердеги Тянь-Шань тоолорун изилдешмек да. Анан жанагы достору, орус экспедициядагы достору кетишет жөө. Кышы жайында келип атышат, бирок кар жаап туруптур. Албетте 4000 метр бийик жерде. 4000 метр бийиктикте кар жаап туруптур. Ана Сартөр деген бир чокуга чыгып кетишет да, 5000 метрлик чокуга чыгат экен. Анан бул киши баягы лыжа болгон, анан тоо кар болсо баягы кызуусу артып кетип, анан кийин ошол обсерваториянын метеостанциянын эмесинен, аймагынан ичинен бир эски лыжаны таап алат. Анан ошонун бутуна эптеп айлап, анан жана Сартөр деген тоого чыгып кетет экен да. Ошону ошо орустар 2 күндө барып келишет экен, жатып анан келишет экен. Бул киши болсо ошо ыкчамдыгы, спортко чеберчилиги бир эле күндө чыгып, анан лыжа менен түшүп келиптир. 5000 метр бийиктик деген абдан бийик да ал жерчи. Анан Сартөр деп айтат да, могу китепте жазат. Баягы өзүнүн сүрөттөөсү боюнча Сартөрдү таппай койдук биз. Анткени баягы 30 жылдан бери Кумтөр иштеп атат. Ошо менен кетип калса керек да, ал мөңгүлөр. Балким ал жазганда туура эмес жазган. Сарытөр эмес, Кумтөр дегендер ошол өзгөрүп. Балким ошол жазылып, ал өзү туура эмес болуп, Кумтөрдү Сарытөр деп жазган. Сарытөр деп айтылат да китепте. Сары жаз ары жакта балким. Бирок Кумтөр болушу мүмкүн. Анткени жанагы метеостанция ошол здание дагы эле турат да. Ошо Кумтөрдүн эле так маңдайында турат. Бирок жанагы 5000 метр бийиктиктеги мөңгүлөр жок уже ал жердечи. Таппай койдук биз. Кайсы мөңгүн айтып атат деп. Ошол жерден сүрөт тартпаптырбы, сакталбаптырбы? Сүрөттөр бар. Ошол Сартөр, Сартөр. Ошол учурда мындан 90 жыл мурда биздин мөңгүлөр кандай болгон? Ошо жеринде тартылган. Азыр кандай деп салыштырса болот экен да. Болот. Биз могу туризмде жумуш маселеси абдан азыр бизге курч турбай, бизде курч турат. Алкагында биз ошо Элла Маярдын изи менен деген бир турпродуктубуз бар. Анан как раз ошол туристтик маршрут бар. Туристтик маршрут бар да. Ошо менен ошо жана метеостанцияга чейин барабыз ат мененчи. Ошондо көрдүм да разницасын, бул кишинин сүрөтүн. Анан азыркы ал акыбалын, экологиялык кандай маселе жаралганын көрсө болот да. Ал кезде 30-жылдары ал жерлер нейтрондук болчу да. Мөңгүлөр бүтүн бойдон болчу. Анан азыркы кез менен салыштырганда аспан менен жердин ортосунда айырмасы. Сиз ушул эмнени кандай
ошол Элла Майярдын эмгегине эми албетте бул эч мындай милдеттендиргендей болбой эле, бирок сиздин каалооңузда ошол Кыргызстан тараптан ошол Элла Майярдын ошол 90 жыл мурдагы бизге жасаган эмгеги, бизди таанытуу боюнча аракеттерине мындай ошого мындай таазим катары, татыктуу баа берүү катары эмне кылсак болот? Кыргызстан тараптан эмне кылсак болот эле? Мисалы бир эстеликтебей элем, бир эскерүү тактасын илиппи же бир китептерин чыгарыппы, кандай жетиштүү маани берилип жатабы Элла Майярдын эмгегине сиздин оюңузча? Тилекке каршы жетиштүү маани берилбей жатат. Мен баягы туристтер менен иштеген гид котормочу катары ошо Элла Майярды тааныталы деп европалыктарга жана Караколдогу ачылган сүрөт көргөзмөсүнө дайыма алып барабыз. Анан кийин ошондой бир сүрөт көргөзмөлөр уюштурса да, жеке эле Караколдо эмес, борбордо деле тарых музейине көп барышат. Мен айтып атпайм, жанагы ИЗО музейге, көркөм сүрөт музейине берип коюп, алар илбей коюшуп, ошо сүрөттөрү бекер калып калыптыр депчи. Ошондой мамиле жасабай, ушу эл көп бара турган маданий жерлерге ушул кишинин сүрөттөрүнөн дагы. Кыргызстанда мунун көргөзмөсү уюштурула элекпи азыркыга чейин? Биринчи жолу ошо 2010-жылы жанагы көркөм сүрөт музейинде уюштурулган. Бир жолу. Анан кийин эле жаап коюштур да, ал көргөзмө бир айлык эле болчу да. Анан эми Караколдо турат, бирок борбордо уюштурса дагы жакшы болмок. Менимче сүрөттөр боюнча маселе жаралмак эмес, анткени эгер биздин маданият министрлиги мисалы үчүн ошо Кыргызстандын бир Европада белгилүү болуп калышына салымын кошкон адам катары ушул кишинин сүрөттөрүн сүрөт тарых музейине же көркөм сүрөт музейине илип коелу десе, биздин швейцариялык достор чын дилинен жардам бермек. Каражатын деле бөлүп беришмек, сүрөттөрдү оформить этип деле беришмек. Анткени швейцариялыктар ушул кишини ошо кыргыздар, кыргызстандыктар тааныса деген абдан жакшы тилектери бар да ошолордун. Ошо негизги эле ушул кишиге мындай баягы таазим катары, татыктуу баа берүү катары ошо бир сүрөттөрү илинсе, ошо тарыхый жакшы бир окуяларды чагылдырат да бул сүрөттөр. Ошол. Нуралы агай, сизге чоң рахмат эмгегиңизге. Чын деле мына журналист катарда мага да кызыктуу болду. Анткени угуп жүрчүк, бирок кандай шартта, кандай болуп Кыргызстанга келгенин, азыркы учурдагы баягы мына сиз жасаган эмгек Элла Майярды таанытуу боюнча көрүүчүлөргө да кызык болду окшойт. Ишиңизге ийгилик каалайм, мындан ишиңизге. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө бар болуңуздар.